Саламатсыздарбы? Кутман күн. Бул Улуттук банктын түз эфири. Сиздер менен мен Асель Акматалиева, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. Мени кандай көрүп жатасыздар, кандай угуп жатасыздар? Эгер байланыш жакшы болсо, бир мүнөттөн кийин баштайбыз эфирди. Саламатсызбы? Саламатчылык, Асель. Куш келдиңиз биздин түз эфирге. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз анда түз эфирибизди баштайбыз. Бүгүн биз өтө орчундуу теманы талкууламакчыбыз. Бул соц тармактарда телефон сүйлөшүүдө жана кат алышууда алдамчы менен алдамчыны аныктоо боюнча сөз кылмакчыбыз. Жана бизде бүгүн түз эфирге кошулган коногубузду тааныштырып өтсөм, бул Кубаныч Мусуралиев, Улуттук банктын финансылык сабаттуулук тобунун жетекчиси. Саламатсызбы, Кубаныч мырза? Саламатчылык. Ушул телефондук алдамчылык же болбосо финансылык алдамчылык ал жалаң эле телефондо эмес, ушу онлайн тармагында дагы аябай көбөйүп кетти алдамчылар. Негизи эле сиздин пикириңизче эмне себептен мындай алардын саны өсүп жатат? Албетте, статистиканы алсак, Кыргызстанда мисалы 7 миллиондон ашык жаран катталса, 7 миллиондон ашык мобилдик телефондордо катталган экен. Демек, ар бир жарандын керек болсо 2-3 телефону бар. Жана ушул дагы бай алдамчылардын мындай көңүлүн да бурат экен да. Ошол эле учурда азыркы күндө бизде санариптик сервистер, онлайн банкинг жана башка сервистер өнүккөн, ошол эле акча которуулар жана башка. Анын баардыгы дагы ошол алдамчыларга жол ачат. Азыр мисалы кандайдыр бир сайтка кирип бирдеме заказ кылсаңыз же бир иш-чарага регистрация каттап алайын десеңиз деле өзүңүздүн маалыматты киргизесиз, ошол эле телефон номерлериңизди. Демек, бунун баары кийин кандайдыр бир жолдор менен алардын колуна түшүп калышы мүмкүн жана аларга ошондой алдам кандайдыр операцияларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп берет экен. Буга кошумча азыр дүйнөдө карасаңыздар туруксуз абал болгондуктан бул дагы ушул абал менен, учур менен пайдаланып алдамчылар дагы буну колдонот экен. Буга дагы себептердин биринен азыркы учурда калктын ошо финансылык сабаттуулугу, санариптик сабаттуулугу дагы жогору эмес болгондуктан бунун баардыгы ошол тескерисинче алдамчылардын финансылык жана санариптик сабаттуулугу жогору болгондуктан алардын ошо мындай жеңил балким аракеттери мындай жеңилирээк болуп жатканын дагы айтсак болот. Демек, технология өнүккөн сайын финансылык сабаттуулугу дагы адамдардыкы өсүш керек экен да. Албетте. Мисалы, сиз айтып атасыз, ошол эле жанагы онлайн сатып алууларды айтып атат болушуңуз керек. Көп адамдар өздөрүнүн жеке кандайдыр бир номерлерин, паспорттук маалыматтарды киргизип салышат. Кандай кылыш керек? Киргизбегенге аракет кылыш керек анда, бербегенге. Ошол албетте, онлайн сатып алуулар бул ыңгайлуу. Мисалы, кандайдыр бир товарларды сиз балким арзаныраак ала аласыз, сапаттуураак, же балким Кыргызстанда жок товарларды сатып ала аласыз. Бирок, мисалы, ал үчүн онлайн сатып алуулар үчүн сиз балким өзүнчө бир карта ачып койсоңуз болот. Интернет төлөмдөрдү жүргүзгөн үчүн ага мисалы керек учурунда эле ошончо сумманы салып туруп, кийин төлөп туруп, албетте онлайн сатып алууларды ошол ишеничтүү сайттар аркылуу жүргүзүш керек да. Буну мындай баса биринчи кезекте. Биринчи ошол эле дүйнөдө белгилүү болгон платформалар, кандайдыр бир ошол защищенный, ошол коргоо элементтери жогору, ар бир сайттын ошо карасаңыздар корголгон деген бир значоктор бар. Кулпу чогу менен. Демек, бул сайт текшерилген.
ошонун баарына көңүл буруп, андай сайттарга албетте ошо банк төлөм жүргүзүүдө сиз банк картанын эсебин киргизип, ошол коддорун киргизесиздер жана ошентип төлөйсүздөр. Демек, бул ошол сайт ишенимдүү болуш керек жана ошол мен айтып кеткендей картаны атайын бир карта ачып койсоңуздар жана ага акчаны ошол керек учурунда төлөгөнгө керек сумманы салып туруп төлөп жүргүзсөңүздөр бул мындай ошо коопсуздук жагынан туура болот деген. Жакшы кеңеш экен. Демек айлык түшө турган же болбосо кандайдыр бир киреше түшө турган картаны толук байлап салбай, ошо керектүү гана башка картаны байлап койсо, анда бул дагы бир коопсуздуктун чарасы. Айтсаңыз, Кубаныч мырза, финансылык схемалар, ушу алдамчылар баарынан дагы эң жайылган финансылык схемалар туурасында айтып кетсеңиз, кандай схема менен алдаганга аракет жасашууда? Ошо биздин КМШ өлкөлөрүндө карасак, ошо телефон аркылуу алдамчылар абдан көбүрөөк активдүү экен. Алардын жалпы эле схемалары ошо телефон менен чалып, кандайдыр бир жагдай, ошол эле жол, кандайдыр бир кырсыгы же кандайдыр бир больница же ооруканага түшүп калган тууган жакындар, досторунун жагдайын айтып, ага мындай шашылыш түрүндө операция керек, ал үчүн акча керек деп шаштырып, мындай психологиялык басым жасап, ошол аркылуу акчаны кандайдыр бир эсепке которууну талап кылат. Жана бир схемасы чалып, сиздин картаңыз боюнча кандайдыр бир операция жүргүзүп жатат, же сиздин картаңызга кредит, сиздин атыңызга кредит алынып жатат деп коркутуп, аны ошол картаны, ал операцияны токтотуп калуу үчүн сиздин ошо картанын номери, пин-код же СМС коддор керектигин айтып, ошол маалыматты алганга аракет жасап, аны алган болсо, демек жеке адам өткөргөндөй эле, операцияны жасагандай эле алар дагы ошондой, аларга ошондой жол ачылат да, акчаны алууга, которууга. Бирок мындай белгилей кетиш керек, акыркы учурларда, мисалы, сиздин ошо электрондук капчыкты башка номерге каттайын десеңиз, сиз онлайн идентификация дейт. Ошол эле видео бетиңиздин, сүрөтүңүздүн тастыктоо процедурасы бар. Ошол ошону киргизүү бул мындай бир кыйла эле көп адамдардын акчаларын сактап жатат деп ишенем да. Анткени ошол функция мындай абдан мындай жакшы иштеп жатат жана көптөгөн алдамчылардын аракеттерин токтотуп жатат да. Ушул балким адамдар дагы өзүнүн функцияларында ошо буларды текшерип, кошумча бир идентификация процедураларын дагы киргизип койсо болот. Мисалы, ошол эле онлайн тиркемеден, ошол эле тиркемелерден, банк тиркемелерден интернет төлөмдөрдү жүргүзүү же жок деген функциялар бар. Сиз чектеп койсоңуз болот. Керек болсо, картаны көп колдонбосоңуз, аны өзүңүз эле блокировка кылып койсоңуз болот. Демек, ушундай функцияларды изилдеп жана колдонгон бул дагы жакшыраак да. Анан баягы схемалар боюнча да кошумчалай кетсем, мисалы, өткөн эле жумада билсеңиз болуш керек. Биздин Улуттук банктын жетекчилигинин атынан башка ошол банктардын өкүлдөрүнө кат жазышып, керек болсо ал контактта жетекчиликтин сүрөтүн дагы колдонуп коюшкан. Ал жетекчиликтин атынан жазып, билдирүүлөр жазып, ушундай бир жагдайлар болуп жатат деп билдирип, анан укук коргоо органдардын өкүлү сиздер менен байланышат деп, ошондой бир жолдор дагы, схемалар дагы көздөшүп жатат да. Ошол эле учурда
кандай бир мисалы социалдык камсыздоо эмгек министрлиги бар го, алар дагы көп мисалы элдерге социалдык жардам көрсөткөндүктөн мисалы алар ошол министрликтин жетекчилиги деп да тааныштырып, ошондой бир сообщенияларды жөнөтүү дагы же кандайдыр бир розыгрыштар, лотереялар, мынчанчы жылда төрөлгөндөр мондай бир жардамга укук экен деп, жол бар экен деп билдирүүлөрдү жасоо, бул дагы баардыгы ошо телефон алдамчылардын аракеттери. Демек барган сайын улам жаңы схемалар пайда болууда. Демек бат баттан көбүрөөк маалымат алып туруш керек экен да бул боюнча. Ооба. Жана кошуп сала кетсем, акыркы жылдары ошол жасалма интеллект, deepfake деген көптөгөн азыркы технологиялар менен, мисалы сиз менен мени деле бетибизди жасап коет, видеобузду жасап коет, балким үнүбүздү жасап коюп, бирөө чалышы мүмкүн да. Ошол эле тааныштарыбызга, досторубузга чалып, ушундай болуп атат, акча керек деп. Азыр мындай абдан ошол технологиялар өнүккөн заман болуп жатат. Демек, маалыматты 2-3 эсе көбүрөөк текшерүүгө келген убакытта ушундай. Сиз айтып кеттиңиз да, ушу азыркы кезде мына финансылык алдамчылар ушу улуттук банктын атын да көп жамынышууда элдин ишенимине кириш үчүн. Ошол эле улуттук банктын жетекчилиги деп сүрөтүн коюп алып, ачык доступтан алып жетекчилигинин сүрөтүн коюп алып жазгандар болду, учурлар катталды да. Ушул боюнча айтып кетсеңиз, улуттук банк чындыгында эле ушу жарандарга ушундай массалык чалууларды жүргүзөбү? Эми улуттук банк өзү эле чалып, эч кандай жарандардан маалыматты сурабайт. Биринчиден айта кетсем, улуттук банк жарандарга кредит бербейт. Ошол дагы нерсе менен мисалы көп адамдар кайрылат, депозитке акча албайт. Ушул операцияларды мисалы жарандар билсе, жана кийин аларга бирөө чалып алып, кандайдыр бир кредит боюнча деп чалса, демек бул ушундар экенин билсеңиздер болот. Мисалы улуттук банк эмне кандай учурларда чалыш мүмкүн? Эгерде сиз өзүңүз жарандар кандайдыр бир кайрылуу жасап, арыз менен кайрылсаңыз, мисалы ошо арызыңыз даяр болуп калса, алып кетүү үчүн чалыш мүмкүн. Жана демек сиз кайрылсаңыз, сизге тактоо иретинде же ошол арыздар даяр же кат даяр деп чалышы мүмкүн. Бирок эч качан сиздин кандайдыр бир картаңызды, банк карталарын, жеке маалыматты же ошол эле пин код, смс код жана башка коддорду, жеке маалыматтарды сурап эч качан чалбайт. Же болбосо кредит, депозит боюнча эч качан чалбайт жарандарга, физикалык. Жок, физикалык жактар менен иштешпейт. Айтсаңыз, Кубаныч мырза, сиз өзүңүз ошо финансылык алдамчылык менен туш болдуңуз беле? Болсоңуз, кандай болду эле? Ооба, мисалы мен ошол эле бизге жумушка деле чалып калышат. Үйгө деле ошол номер менен чалып, дароо эле бир жолу чалып жаткан ата деп чалат. Дароо эле ошентип сүйлөп баштайт. Мен ошол эле замат түшүндүм бул алдамчылар экенин. Жана негизи бат эле ошо трубканы коюп койгом да. Мындай карасаңыздар, алар албетте мындай улуу муунга көбүрөөк басым жасайт экен. Жана орто жаш муунга жана орто кирешеси бар жарандарга көбүрөөк басым жасайт экен да, мындай статистикалар бар экен. Жана албетте анын ичинен ошо улуураак муунда адамдарга чалат экен, анткени алардын кандайдыр бир көңүлү балким же ишеними дагы мындай жогору, көңүлү дагы мындай балким албетте көптөгөн финансылык сабаттуулук же болбосо технологиялык жактардан мүмкүн алар азыраак билеттир. Ооба, балким алага көбүрөөк мындай көңүл бурбайт да ушул нерселергечи, жана ошол менен булар колдонуп чалышы мүмкүн. Демек,
мен сиз менен толук макулмун, анткени мен дагы 2 жолу ушундай учурга туш болгом телефондон. Бирок биз ушунча телефондук алдамчылык, финансылык алдамчылык жөнүндө көбүрөөк материал жасап, роликтерди тартып, улуттук банктын ушу социалдык тармактарында ушинтип жайылганга байланыштуу мен шыр эле түшүндүм да бул алдамчы экенин. Анан ушундай суроода ушу телефондун аркы бетинде мессенджерден болобу же реалдуу эле телефондон болобу аркасында ошо алдамчы сүйлөшүп жатат деген кандайдыр бир белгилери бар болуш керек да. Ошол белгилерди атап кетсеңиз. Албетте белгилер дегенде биз жана атап кеткендей, алар кандайдыр бир акча маселенин айласында сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Албетте кандайдыр бир жагдай башында, мисалы адамды психологиялык абалын колдонуу үчүн кандайдыр бир терс жагдайды айтып, кандайдыр бир көйгөйлүү маселени айтат дагы, кийин ал маселени мисалы чечүү үчүн акча каражат керек деп айтат, же болбосо кандайдыр бир жеке маалыматтарды алуу аракеттерин жасайт. Же болбосо мисалы сиздерге кандайдыр бир шилтемени ыргытышы мүмкүн. Ошол шилтеме балким алакта вирус болушу мүмкүн. Же жок дегенде сиздин кээ бир учурда ошол телефонуңузга бир доступ ачып берүү кандайдыр бир шилтемелер, тиркемелер дагы болуп калышы мүмкүн. Демек, кандайдыр бир чоочун адам жөндөн жөн эле сиздин номериңизде, контактыңызда жок, чалып же жазып сизге ушундай шилтемелерди, бирдемелерди жөнөтүп жатса, кандайдыр бир учурларда байкасам абдан көп мындай менин балам кандайдыр бир конкурска катышып атат, ага лайк басып койчу, колдоп койчу деп бир чоочун эле номерлер, керек болсо Кыргызстандын номери эмес, башка мамлекеттердин номерлери менен чалып жазып жаткандар көп кездешип калган убакыт болгон да. Ошондой аркылуу схемалар дагы бар экен. Бирок белгилей кетсем, бул схемаларды мен билишимче алар ар дайым өзгөрүп турат да. Бир убакытта ошондой эле гана схемалар болот дагы, алар токтоп кийин башка схемалар өтөт. Анткени адамдар аларды да билип калат, түшүнүп калат. Булар жаңы ар дайым бир жолдорун издеп аракеттенет экен да. Бирок жана белгилер ошол жалпысы ушундай бир акча жөнүндө, биринчиси, анан шаштырат, басым жасайт, шаштырат, басым жасайт, шилтемелерге өтөйт, персоналдык маалыматтарды сурашат шилтемелер аркылуу. Демек, бул негизгилер ошолор экен. Демек, бул жагдайда эч качан шашпоо керек экен да. Аны сиз буга чейин айтып кеттиңиз, маалыматты текшериш керек. Бир эмес, 2-3 жолу деп. Ошо маалыматты кантип текшерүү керек? Ошонун ичинде финансылык маалыматты дагы. Мисалы, ошол эле досум деп бирөө чалып жатса, же бир шилтеме, сообщение жөнөтүп жатса, сиз дароо эле балким мессенджер эмес, түздөн түз номер менен, кээ бирде биз WhatsApp аркылуу чалабыз го. Балким мындай эле түз чалсаңыз, балким кээ бир учурларда азыр номерлерди дагы виртуалдык номерди алып, ошол эле досуңуздун сүрөтүн коюп коюш деле мүмкүн да, биз байкай албай калабыз. Албы, ал эмес экен. Ошондуктан түз эле чалып сурап чалсаңыз болот да. Мисалы, коммерциялык банктын кызматкеримин деп туруп чалып жатса, сиз анын аты жөнүн, кызматын сурап туруп, кийин банктын официалдуу өзүнүн номерлери бар го, колл-центрлери бар. Ошол аркылуу чалып такташыңыз керек да, ушундай кызматкер барбы, иштейби, эмне үчүн чалып жатат деп себептерин билсеңиздер болот. Бардык эле органдардын ошондой официалдуу номерлери бар, ошо коомдук байланыш бөлүмдөрү бар, коомдук кабылдамалары бар, ошол номерлерге чалып тактасаңыздар болот. Улуттук банктын деле ошол керектүү өчүрүн укугун коргоо коомдук кабылдамасы бар, ошол номерлер сайтта, официалдуу сайтыбызда көрсөтүлгөн, ошол аркылуу номерлер аркылуу тактоо керек, такташыңыз керек.
болушу. Анда акыркы суроо ушул ар бир жаран өзүн ушул коргоо үчүн кандай кеп кеңештерди берип кетесиздер негизги? Эң биринчиден айтар элем ушул финансылык сабаттуулукту ар дайым жогорулатып туруу бул сиздин ушул акчаңызды сактап калганга жардам берет да. Ар бир адам өзүнүн финансысына жоопкерчилик алып, бул жаатта албетте схемалар жаңыланып тургандыктан жана алардын мындай аракеттери ар дайым башкача болгондуктан бул жаатта ар дайым ошо билимибизди, сабаттуулугубузду жогорулатып турушубуз керек экен да. Жана мен айтып кеткендей, балким Текшерүү маалыматтар карталарды, ооба, акчаны карталарды кандайдыр бир лимиттерди коюп, онлайн сатып алууларга өзүнчө карта ачып, ага чектелген бир суммаларды коюп койсоңуздар, балким картаны көп колдонбогон учурда, кандайдыр бир учурларда ошол чет мамлекетке көп кетип атсаңыз, ошо карталарды мындай ишеничтүү жакка бекитип же өзүңүз менен деле алып кетсеңиз болот. Бирок онлайн мисалы блокировкага коюп койсоңуз болот өзүңүз эле. Жана кошумча баягы идентификация, аутентификация доступтарды чектеп, жакшыраак паролдорду колдонуу ошол дагы сактоого жардам көрсөтөт экен. Рахмат. Анда бизде бир суроо бар экен. Жома 001: саламатсыздарбы? Орозоңуздар кабыл болсун. Банктар тарабынан кардарларга суроолор келип жатат. Акча которуу лимит же акчаны эмне үчүн жөнөтүп жатасыз деген жана башка сыяктуу МБКР түшүндүрмө берсеңиз сураныч дейт. Сиз бул боюнча комментарий бере аласызбы? Бул жанагы эме болуш керек, ооба. Сактануу боюнча, ар бир клиенттин финансылык жактан сактоо. Ооба, бул балким баягы күтүү муздатуу режим деп улуттук банк токтотуп туруу. Токтотуп туруу, мисалы кардар онлайн кредит алып жатса, азыркы учурда суммасына тиешелүү жараша кандайдыр бир мөөнөткө токтотулуп турат. Жана ал мөөнөттө банк кардарга чалып, кардар менен ошол кредитти эмнеге алып жатасыз, өзүңүз алып жатасызбы деп суроо бериш мүмкүн. То есть керек да, алар чалып такташ керек. Демек, бул дагы ошол улуттук банктын кардарлардын акча каражаттарын сактап калууга кылынган аракет жана буну түшүнүү менен кабыл алат деп ишенем. Анткени биз көп ушул учурларды көрүп калдык да. Онлайн кредит алып, кардар акчасын гана жоготпой, анын мойнуна кредит дагы алынып калган учурлар көп болгон. Мисалы өткөн жылы көп көрдүк. Демек, ушул жаңы киргизилген норма бул кардарлардын акчаларын сактап калууга багытталган норма. Рахмат. Анда биз өзүбүздүн түз эфирибизди расмий тилде улантып кетсек. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Это прямой эфир Нацбанка. И тема сегодняшнего эфира звучит: как распознать мошенника при телефонном разговоре и переписке в соцсетях. И с нами в эфире Кубаныч Мусуралиев, руководитель группы финансовой грамотности Нацбанка. И так, первый вопрос. На сегодняшний день проблема финансового мошенничества растет. Число пострадавших от мошенников тоже растет. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, с чем это связано? Здесь много причин. Можно отметить среди них широкое использование и мобильных устройств, да, как мы знаем. К примеру, у нас население более 7 миллионов. И по статистике количество мобильных телефонов у нас тоже больше 7 миллионов. То есть практически либо у каждого есть, либо у некоторых граждан и по 2, и по 3 телефона. То есть сейчас в наше время телефон, он может, наверное, заменить
и кошелек, и паспорт, да, то есть все цифровые документы мы можем использовать и оплачивать услуги, переводить, все, скажем так, в одном месте, да, через телефон осуществляется. И растут у нас операции онлайн, да, платежи и услуги. Сейчас можно и кредит получить, и на депозит положить деньги онлайн. То есть это все, конечно, очень быстро распространяется. При этом нужно отметить, что финансовая грамотность и цифровая грамотность, да, граждан тоже не растет такими быстрыми темпами, да, к сожалению. И в связи с этим мошенники, которые обладают, наверное, большей финансовой грамотностью и цифровой грамотностью, этим пользуются, в связи с чем граждане, можно сказать, попадаются на уловки мошенников. При этом еще можно дополнительно отметить, что такие технологии, как искусственный интеллект, deepfake и другие, они сейчас облегчают, да, скажем так, действия мошенников и немножечко усложняют жизнь гражданам, простым гражданам, которые не понимают или не знают об этих технологиях. И мошенники, скажем так, сейчас легко могут подделать или сделать какое-нибудь видео даже с вами, да, могут наши голоса подделать, наши фотографии вставить в контакты наших якобы телефонов. И в связи с этим мошеннические операции, скажем так, сейчас процветают. Расскажите о самых распространенных схемах мошенников, которые вам известны. В целом схемы у них таковы, что могут звонить вам из неизвестного номера и рассказывать якобы о каком-нибудь ДТП или случае с вашим близким знакомым, о какой-нибудь срочной госпитализации, требующей деньги, требующих большого, да, количества денег. Также могут звонить и спрашивать, что ваши данные, да, для того, чтобы какую-нибудь, к примеру, операцию по оформлению кредита на ваше имя приостановить. То есть очень часто, да, наши граждане на эти схемы попадаются, потому что, конечно же, у многих есть банковские карты, да, и все как бы понимают, что, возможно, оформление кредита это тоже, скажем так, такая вероятность есть, поэтому они всегда могут на это подвестись, поверить этому. Кроме этого, могут звонить и сказать, что вы выиграли якобы в лотерею, какой-нибудь розыгрыш, и вы выиграли приз. Да, и для этого нужно перевести деньги за доставку, либо там, чтобы, скажем так, очередь вашу подвинуть или вероятность получения выигрыша повысить. То есть схем очень много, они все связаны вокруг денег, они часто подвергаются, используют психологические, да, приемы давления, срочность, да, какие-то, может быть, скажем так, звонят представляются сотрудниками правоохранительных органов, могут давить тем, что какие-либо дела на вас имеются, да, чтобы это прекратить, нужно определенную сумму заплатить, перевести. То есть это все связано с деньгами, с получением ваших персональных данных, данных о карте, пин-кодах и смс-кодах. Один из схем — это вот мошенники звонят от имени Нацбанка. И в связи с этим вопрос: вообще Нацбанк может обзванивать граждан? Вы правильно отметили, буквально на прошлой неделе мы столкнулись с тем, что от имени руководства Национального банка рассылались сообщения в адрес представителей коммерческих банков. В сообщениях указывалось, что проводились какие-то проверки, что есть какие-то недочеты, какие-то дела, и что с ним в последующем свяжутся представители правоохранительных органов. То есть
схемы, они не так, что только Нацбанк, а участвуют и другие госорганы. И, конечно же, это все мы сразу же поняли, да, опубликовали наши предостережения. Необходимо отметить, что Национальный банк, он никогда, к примеру, по поводу кредитов, депозитов не связывается с кредитами, никогда не запрашивает их личные данные, данные карт и другие, да, персональные данные. Но Национальный банк, к примеру, может с вами выйти на связь, если вы сами оставили какую-то заявку, да, к примеру, справку о курсе валют вы оставили, с каким-то обращением, да, вы обратились, и могут позвонить, сказать, уточнить некоторые детали, либо сказать, что она, справка или письмо готовы, и, ну, скажем так, обычные коммуникации, да, чтобы уточнить, о статусе сообщить, но никогда не будет запрашивать данные, персональные данные. При этом нужно отметить, что Национальный банк-то он и не выдает кредиты, не получает, принимает деньги для депозитов. То есть многие граждане у нас до сих пор, да, звонят, обращаются к нам, говоря, спрашивая, сколько у нас ставки по депозитам, или можно ли получить кредиты. То есть нужно, если это знать, то сразу же можно определить, да, звонят ли ему мошенники или настоящие сотрудники Национального банка. Наверное, есть явные признаки, которые используют именно мошенники. Назовите их. Да, конечно же, мошенники в первую очередь, да, можно отметить, что разговор будет идти вокруг темы денег. Темы денег и, конечно же, вокруг банковских каких-то данных, да, номер карты, CVV-код, да, код карты есть на обратной стороне код карты, либо какой-то пин-код или смс-код. Также мошенники могут звонить и вызвать у вас какие-то нехарактерные эмоции, да, какое-то психологическое давление могут оказывать. Давление. Как мы отмечали, это какое-то серьезное событие, какие-то дела, возникшие с вашим прошлым или настоящим, да, а также какие-то случаи ДТП или госпитализации ваших близких. И все это как бы вокруг того, что время очень ограничено, нужно действовать очень быстро и срочно. Значит, можем подытожить. Это первый признак. Мошенники всегда говорят о деньгах. А второй признак, очень сразу же хотят узнать ваши персональные данные, банковские данные. И в третьем, это вот психологическое давление. Все они хотят очень срочно, да, надо к действиям призывают. Кстати, еще можно добавить, что бывают рассылки от тех же неизвестных номеров, либо могут быть и якобы фотография вашего друга, да, близкого человека, с отправкой какой-нибудь ссылки. Это, наверное, может быть вредоносная вирусная ссылка, нажав или пройдя по которой вы можете тоже открыть доступ к вашим данным, к вашему устройству, да, мобильному, то есть какие-либо непонятные ссылки, это тоже возможно один из мошеннический признаков, да, их Да. приемов. Да. И у меня последний вопрос. Посоветуйте, какие меры безопасности должен соблюдать каждый гражданин, чтобы не стать жертвой мошенников? Конечно же, нужно всегда перепроверять информацию. К примеру, если вам звонит якобы сотрудник коммерческого банка, вы можете... А вот как проверить, да? Тоже Да, остановить? ну, скажем так, вы должны спросить его данные, да, ФИО, должность, а потом, прекратив этот разговор, вы можете сами набрать по официальным номерам, указанным на их сайтах, или колл-центры, да, вы можете позвонить туда, спросить, работает ли такой сотрудник,
и с какой целью он с вами связывается. Мгм, И, мгм, конечно же, никогда не переходить по ссылкам, мгм, отправленным незнакомыми или даже знакомыми лицами, да, то есть сначала нужно убедиться, проверить адрес строки. Ну, даже если вы перешли по этой ссылке и увидели, что там требуются какие-то ваши данные ввести, то здесь нужно быть очень внимательным, да, аккуратным. мгм. При, к примеру, совершении онлайн покупок мы бы порекомендовали открыть отдельную карту с установлением какого-то лимита, либо вложить деньги только когда вам нужно оплатить за Мгм. товар. При этом, конечно же, нужно использовать проверенные платформы для заказа товаров, да? Мгм. То есть нужно проверять, защищен ли этот сайт, там имеются специальные значки. К примеру, если вы хотите впервые, да, заказать какой-то товар на сайте, вы можете сейчас, вот, к примеру, вот этот искусственный интеллект, он и вам может и помочь, так как он помогает мошенникам, он и вам может помочь также, Мгм. чтобы А как? проверить информацию. Вы Мгм. можете легко вбить это название этой платформы и сказать: проверь мне, настоящий ли этот сайт или не Мгм. мошеннический ли эта платформа Мгм. или сайт. Сразу же он выдаст вам ответ. Если это мошеннический, он сразу может сказать, что Мгм. это сомнительный сайт и не Мгм. стоит им пользоваться. То есть мы должны пользоваться всеми вот этими инструментами для нашей же безопасности, для защиты наших финансов. Спасибо вам большое. Наше время подходит к концу. Ну а я напоминаю, что с нами был Кубаныч Мусралиев, руководитель группы финансовой грамотности Нацбанка. Ну а я всех благодарю за внимание. Мы обязательно этот эфир сохраним. Также лайкайте, смотрите, делитесь этой информацией со своими близкими. Ну а мы прощаемся с вами. Берегите себя и своих близких. До свидания.